Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Ички иштер министрлигинде 2023 жылдын ичинде аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча коллегиялык отурум болуп өттү. Ийимде баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына 28 автоунаа тапшырылды. Ала Бука районунда баңгизат саткан жаран кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар кененирээк алдыда. 2024 жылдын 31 январында ички иштер органдарынын 2023 жыл ичинде аткарылган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурум өттү. Ага Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, ички иштер министринин биринчи орун басары жана министрдин орун басарлары, ички аскерлердин кол башчысы, Атайын багыттагы полкунун командири, башкы башкармалыктардын жетекчилери, Унаа мамлекеттик мекемесинин жана Атайын байланыш кызматы мамлекеттик ишканасынын жетекчилери катышты. Жыйында 5 маселе каралды. Ички иштер органдарынын 2023 жылдын ичинде аткарган ыкчам кызматтык ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы, жарандардын арыздаттануулары, алардын чечилиши жана элди тейлөөнүн сапаты, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо багытында көрүлгөн иш-чаралар, санариптештирүү багытындагы аткарылган иштер, ошондой эле кыргыз милициясынын 100 жылдык иш-чарасын өткөрүү жана ийимдин алдындагы ишмердүүлүгү тууралуу иш-мерчемдерди бекитүү маселелери каралды. Коллегиянын жүрүшүндө ички иштер министри Улан Ниязбеков жыл ичиндеги негизги ишмердүүлүккө кеңири токтолуп, башкармалыктардын иштерине кеңири анализ жасап, алардын ийгиликтери менен кемчиликтерине өз баасын берди. Ошондой эле ийимдин башчысы 10 багыттан турган иш-чараларды жылдын аягына чейин туруктуу тартипте жүргүзүүнү тапшырды. Алар милиция менен коомдун ортосун жакындатуу, үй-бүлөлүк зордук-зомбулук, жаш өспүрүмдөргө байланышкан фактыларды алдын алуу, элдин арыздаттанууларын жеринде мыйзам чегинде карап, тиешелүү чечимдерди кабыл алуу, коомдук адеп-ахлакка туура келбеген терс көрүнүштөргө бөгөт коюу, коомдук коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү, укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында түзүлгөн улуттук пландын талаптары толугу менен ишке ашырылсын. Жол кыймылынын коопсуздугун сапаттуу камсыздоо, өздүк курам арасында таалим-тарбияны күчөтүп, президенттин жарлыктарын, мыйзамдарды, министрлер кабинетинин тапшырмаларын жана токтомдорун ыраттуу, иш жүзүнө ашыруу, ошондой эле санариптештирүү багытында жарандардын коопсуздугун сактоо максатында өлкө аймагындагы видео камераларды орнотуу иштери улантуу тууралуу бир катар тапшырмалар берилди. 2024 жылдын 29 январында ички иштер министрлигине автоунаалар берилди. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Россия Федерациясынын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко жана ички иштер министрлигинин жетекчиси жана өздүк курамы катышты. Президент Садыр Жапаровдун койгон тапшырмасынын негизинде өлкөнүн материалдык техникалык базасы жаңыланып, бардык тармактарга автоунаалар берилип жатат. Анын ичинде ички иштер министрликтин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына 28 автоунаа тапшырылды. Баңгизаттын бардык түрү жеке адамга, бүтүндөй коомго да зыяны, кесепети, залакасы айтып бүткүс чоң. Бүгүнкү иш-чара бул биздин башкы стратегиялык өнүктөшүбүз, Россия мамлекетинин кезектеги жардамы. Бул жакшы иштин аркасы менен баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлеринин потенциалы жана техникалык мүмкүнчүлүктөрү жогорулайт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 600 миллион рубльдан ашык бюджети бар Россиянын жаңы программасынан унаа каражаттарынын кезектеги партиясын алат. 28 автоунаа тапшырылып жатып, биздин эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосу менен баңгизаттарга каршы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сиздердин ишиңиздерди канаттануу менен белгилегим келет. Өсүп келе жаткан муундарыбыздын жыргалчылыгы үчүн баарыбыз баңгизатка каршы күрөшүшүбүз керек деп баса белгиледи Акылбек Жапаров. Ош шаарынын райондук ички иштер бөлүмүнүн бирине бир кыз көп кабаттуу үйдүн балконунда ылдый секирүүгө аракет кылып жатат деген маалымат түшкөн. Чоң кыз, балаңыз аябайсызбы просто. Келчи, мына. Келди уже, турат, нар жакта коркуп титиреп турат. Окуя болгон жерге Ош шаарынын милиция кызматкерлери тез арада жетишип, ал жерден өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жана тез жардам дарыгерлери менен биргеликте ыкчам жана шайкеш иш алып барышып, кыздын балкондон ылдый секирип кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бербей, кызды өлүмдөн сактап калышты. Маалым болгондой, 2024 жылдын 27 январында Ош шаарынын жашоочусу турмуштук кыйынчылыктардан улам өз өмүрүн кыюуну чечип, жашап жаткан үйүнүн балконунун тосмосунан ашып чыкканда өтүп бара жаткандар көрүп калган. Өз убагында келген милиция, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана тез жардам кызматтары биргелешип жүргүзүлгөн иш-аракеттер менен кырсыктын алдын алышты.
2024-жылдын 9 январында Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлерине Жалал Абад облусунун Аксы районунда Ф. аттуу жаран баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү менен алектенип жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Ийгиликтүү ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан 1990-жылы туулган Н.Ф. аттуу жаран кармалып, анын башкарып жүргөн унаасын текшерүү учурунда өзү отурган орундуктун астынан скотч менен урулгон өзгөчө жыты бар зат табылып алынган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренеси менен кылмыш иши козголуп, дайындалган соттук химиялык экспертизанын корутундусуна ылайык алынган далил-зат афган тектүү гашиш баңгизат экендиги аныкталып, таза салмагы 931 граммды түзгөн. Кармалган адам Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда мыйзам талабына ылайык тийиштүү тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ош облусунун жашоочусу тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү болуудан баш тартты. İsmail Madalevich 1975-жылы 13 майда Ош облусунун Корос районунда туулганмын. Жаза аткаруу мекемелеринин биринде жаза өтөп жаткан жарандардын арасында жүргүзүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгында Ош облусунда экстремисттик Хизбут Тахрир тыюу салынган уюмунун мүчөсү катары каттоодо турган А.И. аттуу жаран бул уюм экстремисттик уюм экендигине көзү жетип, Хизбут Тахрир экстремисттик тыюу салынган уюмунан өз ыктыяры менен чыккандыгын билдирген. Ал боюнча кайрылуу жасап, коомчулукка мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга чакырып, аталган уюмдан чыгууга үндөдү. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү 1984-жылы туулган Э.Ж. аттуу жаран кармалды. Өткөн жылдын октябрь айында Э.Ж. кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатын көздөп, Кыргызстандын аймагынан Түркия Республикасы тарапка чыгып кеткен. Бул иш боюнча кылмыш жаза кодексинин 262 беренесинин 1-бөлүмү менен кылмыш иши козголгон. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту ага карата бөгөт коюу чарасы, камакка алуу түрү тандалып, Э.Ж.га карата мамлекеттер аралык издөө жарыяланган. Ыкчам маалыматтарга ылайык, Э.Ж. Түркия Республикасынын жана Грузиянын аймактарында чет өлкөлүк криминалдык лидерлер менен жолугууну көздөгөн, бирок ал кармалып, Түркия Республикасынын укук коргоо органдарынын көмөктөшүп, 2024-жылдын 27 январында Кыргыз Республикасына алынып келинген. Белгилей кетчү жагдай, Э.Ж. кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү жана маркум Чыңгыз Жумагуловдун жакын адамы болгон. Учурда бул иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын ИИМдин жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн кызматкерлери түштүк аймагы боюнча дары-дармек жана медициналык буюмдар департаменти менен биргеликте дарыкана сатуучуларына түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Мектептердин жанында жайгашкан дарыканаларга өзгөчө көңүл бурулду. Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык таасири күчтүү дары-дармектерди сатуу дарыгердин тиешелүү рецепти болгондо гана жүргүзүлүшү керек. Ош шаарынын аймагында жайгашкан 200дөн ашык дарыканаларда маалыматтык түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бардык дарыкана кызматкерлерине мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчилиги эскертилди. Мурда бир нече жолу соттолгон адамдар карыз акчаларды өндүрүп беребиз дешип, ишенчек жарандын көп суммадагы акча каражатын алып кетишкен. Алынган маалыматка ылайык, ал жаран карыз өндүрүүчүлөрүбүз дешкен криминалдык элементтердин жардам сурап кайрылууну чечип, айрым карыз адамдардын акчасын өндүрүп берүүнү суранган. Ал адамдар карызкорлор менен сүйлөшүү, аларга кысым көрсөтүү ыкмаларын айтышып, алдын ала жасалуучу жумуш үчүн 100 000 сомдон ашык акчасын алышкан. Бирок ошондон кийин алар байланышпай, издери суутуп жок болуп кетишкен. Ошол эле учурда алар карызкорлордон акчаларды өндүрүп өздөрүнө ыйгарып алып кетишкен. Бул факты боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголгон. Кармалган эки жаран кылмыштуу топтун мүчөсү катары ички иштер министрлигинин ыкчам каттоосунда турат. Учурда тергөө иштери мыйзам талабына ылайык жүргүзүлүүдө. Арыз менен милицияга Бишкек шаарынын тургуну кайрылып, алдоо жолу менен акча каражатын ээлеп алган эки адамга чара көрүүнү өтүнгөн. Жабырлануучу узак убакыт $4,000 өлчөмдөгү карызын кайтарбай жүргөн Ж. аттуу жарандан акчасын кайтарууга убада берген эки жигитке кайрылгандыгы аныкталды. Ал эки жигит аткарыла турган жумуш үчүн $500 алышкан. Ошол эле учурда алар Ж. аттуу жарандан карыз болгон 192 000 сом акчаны өзлөрүнө ыйгарып алышканы белгилүү болду. Бул окуя боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш иши козголуп, кылмышка тиешеси бар адамдарды издөөгө киришкен. Бишкек шаарынын аймагында ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө
Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын Бишкек шаары боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмүнүн ыкчам кызматкерлери тарабынан бул кылмышка тиешеси бар деп шектүү жаран кармалды. Кармалган жаран уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМдин ыкчам каттоосунда турат. Шектүү 1995-жылы туулган ДА убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иши боюнча тергөө иштери уланууда. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.